бөлөнүүдө. Анткени менин жанымда 4-чү эл аралык бийчилер фестивалынын катышуучулары жүрүш жасап кетип жаткан кезде жүрүш сайран эс алуу багынан тартып борбордук аянтка чейин уланат. Катышуучулар өзгөчө шаг менен кетип жатышат. Ал эми Ош шаарынын тургундары бийчилерди колдоп, сүрөткө тартып маанайларын көтөрүшүүдө. Өзбекстан Республикасы Карабалпакстан Нукс каласынан Айкулаш ансамблі Кыргызстан Ошқа келдик. Кудай кааласа, жакшы бүгүн азында бир жакшы конкурсубуз болду. Кудай кааласа эндиги жагында да жакшы өздөрү көрсөтүп, оюн ойнап, өзүбүздүн милли ойлорубузду көрсөтүүгө аракет этебиз. Biz Қазақстан елі Түркістан облысы қаласынан келдік. Көңіл-күйіміз өте күшті өтіп жатыр. Biz O'zbekistonning Buxoro shahridan tashrif buyurdik. Festivalga juda chiroyli, juda ajoyib o'tmoqda. Biz juda xursandmiz. Би фестивалына Казакстан, Өзбекстан, Россия, Туркия, Кытай жана Румыния мамлекеттеринен бийчилер келишти. Алардын арасында Жүнгүдөн келген кытайлык кыргыздар да бар. Бул дедки би фестивалына катнашып атабыз, аябай сонун болду. Бул эми улуттар ара, мамлекеттер ара маданият алмаштыруу, өз ара бири-бирин түшүнүү, достукту дагы да чыңытуу боюнча бул эми чоң бир эбегейсиз бир көпүрөлүү жолун аткарат. Эми буюрса мындан кийин да ушундай фестивалдар көпкө өтүп турса, дагы да жакшы болот. Элибиздин руханияты көтөрүлөт, достуктар чыңалат дегендей. Мындай өнөр майрамына ар тараптан колдоочулар жана көрөрмандар да келишкен. Алар мындай маданий иш-чаралар дагы да көп өткөрүлүп турушун каалашат. Ушундай дүйнө элдеринин маданиятын таанытуу боюнча Ордолу Ош шаарында аябай жакшы иш-чара болуп жатат бүгүнкү күндө. Жаштарды дагы ар тараптан колдоп, жаштардын ыр бийге болгон негизи эле кыргыз элинин жалпы маданиятын дүйнө элдерине көрсөтүүдө кыргыздар дагы көптөгөн салымдарын кошуп келе жатышат. Фестивалдын негизги максаты улуттук маданий мурастарды жайылтуу, ар кайсы өлкөлөрдөн келген бийчилерди бириктирип, маданий байланышты кеңейтүүгө жана тажрыйба алмашууга чоң өбөлгө түзөт. Жалпысынан булар бизден атайын ошол ар бир мамлекеттен келген бийчилер өздөрүнүн мастер-класстарын үйрөтөт Ош шаарында. Көрүп атасыздар, бул бий искусствосу дагы бир дүйнөлүк бир аренага чыгып аткан учуру. Ошондуктан ар бир мамлекеттин бийлерин дагы өзүбүздө мастер-класс өткөзүү пландарыбыз бар. Би фестивали 20-июнга чейин уланат. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар ыйгарылат. Таңсулуу Сүйүналый кызы, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР Ош шаары.